Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon bir tuğanım. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ла тахасаду." Силер бири-бириңерге көр албастык кылбагыла дейт. Бири-бириңерге ич күйдү кылбагыла. Кайсы бир мусулманга Аллах Таала өзүнүн жакшылыгын берген болсо, ага экинчи мусулман көр албастык кылбасын дейт. Ошол нерсеге ич күйдү кылып, ошол нерсени ошол адамдан кетип калуусу эңсебесин дейт. Жана ошону кетирүүгө сөз менен болсун, иш аракет менен болсун, аракет кылбасын дейт. Анткени бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Биздин динибиз мына ушундай, биз мусулмандарды бир тууган кылган. Момундун иманы толук болбойт, качан өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулманга жакшы көрмөйүнчө. Мусулмандык акы Аллах Таала кайсы бир пендеге жакшылык ыргылган болсо, сиз мына ошол нерсени анын жакшылыгы менен тең бөлүшүп, дагы Аллах Таала ошол жакшылыктагы зияда кылып көбөйтүп берүүсүнө дуа кылыштыгыңыз. Мына ошол нерсени сиз жактырыштыгыңыз. Ал эми мунун тескериси ошол нерсени жактырбай, ага көрө албастык кылыштыгыңыз, ага бут тошуштугуңуз, ага жолтоо болуштугуңуз дагы ийгиликтерге жетип өсүүсүнө бул ислам дининде чоң күнөө болуп эсептелинет. Бул көрө албастык шайтандык күнөө болуп эсептелинет. Шайтан Адам алейхиссаламга берилген чоң неаматтарды көрө албастык кылган. Шайтандан кийинки эле орунда бул мунафыктардын сыпаты болуп эсептелинет. Бул Аллах Тааланын каарында калган жөөттөрдүн сыпаты болуп эсептелинет. Эч качан чыныгы мусулман Аллах Таалага жагамын деген, Аллах Таалага мен ибадат кылып эртең бейишине жетемин деген, пайгамбарыбыздын сүйүктүү үммөтү болом деген адам эч качан башка бир мусулманга көрө албастык кылуусу бул эң чоң ката туура эмес иш болуп эсептелинет.